Манас үчүлтеген ар тараптан изилдөө жана жайылтууга арналган Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын алкагында Манас улуттук академиясы жана Кыргыз радиосу руханий өзөк долбоорун сунуштайт. Бул долбоор кыргыз элинин кенже эпосторун жана элдик поэмаларын кеңири жайылтуу, улуттук маданиятка көңүл буруу максатында радио берүүлөрдүн сериясын даярдайт. Эртабылды эпосунун кара сөз варианты. 4-чү уктуруу. Микрофондо Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев. Кардыгаш жаман түш көрүп, эртең менен тура калып, айылдын үстү жагындагы дөбөгө жүгүрүп чыгып, эки жакты караса, жогортодон көп киши келе жаткан болот. Бул кишилер түрү суук көрүнүп, эси чыгып, энесине келип мындай сөзүн айтат. Айланайын энеке, жогортон бир топ жандын келе жатканын көрүнөт. Тааный албай койдум, таң болдум. Атына камчы салып, төмөн карай жарышса, илебинен намбышчуудай оңой олтоң илемес экен. Оңдурбайт го. Аба кемди тур деңизчи, 40 кем кайда болду экен? Аларды бери жүр десеңизчи. Жүрөгүм түрсүлдөп согуп, өпкөм бүлгүлдөп кагып кетти. Аба кем жалгыз турганда, алыстан душман келбеге эле 40 кемди чакыралы, абама айтып, ага инисин жыйнаталы. Кардыгач үйгө келсе, табылды төшөгүнөн туруп кийинип жаткан болот. Аны көрүп Кардыгач Элдиярды карай жүгүрүп барат. Элдияр дүрбүсүн колуна алып, эки жака көз салып олтурган экен. Кардыгачты көрүп, айланайын Кардыгач, жогорку элди көрүп, жоо окшойт деп түшүнүп алдың окшойт. Алардан коркпо чырагым. Мен алардын жайын билем. Ал келаткан топ кишинин аттары чыгып, байге алып, көөдөөндөр жайланган. Олжо малдан союп, этине тойнушкан. Алтыбай акыл таап, арак издеп чыкса керек. Ага чаяш энемдин арагы болсо, ичсектеп, ашыгып келе жатса керек. Алан казар кулдарга биз алдыртып койбойбуз, чочубагын. Аңгыча болбой Алтыбай баштап 60 калмак келип, Табылдынын үйүнө түшүп калды. Табылды атын байлап, алдына оорун жайлап, алтын ооз аркыттан арак куюп, өзү сунуп олтурду. Аракка кызып, Алтыбай оолугуп мындай кеп баштады. Кечээ ат чабышта кыргыз казак элинен канчалаган күлүктөр чабылып, Кудайназардын Алатоо аты чыгып, абийир таап, байге олжалды. Эрменкандын тукуму өз байгесине өзү ээ болуп, өзүнчө сонун шаң болду. Бирок саң кара боз байгени айдап алып жатканда туугансып жетип келбедиң. Ашка алыстан келип жатсак, кекетүү немедей анда конок бербедиң. Жакыныңды жарбаган устадай көрбөдүң. Душманча кылган бул ишиң өлгүчө эстен кетпейт. Өзүмдөн башка жан жок деп өкүмсүнүп жүрөсүң. Аш үстүндө уруп, алмадай башыңды жулаарда абакем карлык кылды. Кат жазып, өзүң чакырдың эле. Алдаганча жерден заргып келсек, кылганың ушу. Бизди аябай таарынттың. Мында туруп нетебиз. Бүгүн үйгө кетебиз. Минте берсең, бир күнү сенин түбүңө жетебиз. Кокус, кыйыр айтсаң, каргадай башыңды кесебиз. Тууган деп үйүңө түштүк. Тартуубузду бербесең, сенден кечебиз. Анда Табылды Алтыбайдын сөзүн угуп, туугандарың билипсиң. Тууган деп мага келипсиң баракелде. Алтыбай аке, бале, рахмат. Кенже аке, Алатоо күлүгүң биринчи чыгып, алдыңкы байга алыпсың. Арадан кошконуңа көз жумуп, алсынчы деп тим койсом, аңыраңдап, адам сынып калгансың го. Атаңдын ашын билер деп, ашыгып кат жазып, алдыңа киши жиберип чакырсам, ашка барбай калам. Барсам жаңжал салам. Алдыңкы аттын байгесине Табылдыны саям деп, атаң экөөң жооп кат жазып, мөөр бастың. Жөнөткөн кишимдин атын жыгып алып, акың бардай жөөлөтүпсүң. Тууган сендей болбойт. Алыстан чоңдук көрсөтүп, ашка конок болбойт. Ары болгон бала атасынын ашында мал уурдап сойбойт. Жакының душман ойлогон баатыр сендей болбойт. Ары жок сендей уурга
баш кесіп алмай оңойбу эмне? Таарыны чыңды ит уксун, ит укпаса ким уксун? Ууру кылып жан сактап, уялбай дардактап, оокат кылганча уу ичсеңчи, сен акмак. Арак ичип мас болуп, айлыга жат болуп бездиң, атаң менен кас болуп, 60 ууру атыккан адам болсоң, өз элиңде баш болуп жүрбөйт белең. Энеңдин энчиси деп малымды тартып алгансың. Менин энемди жесирдеп, жабыртты катуу салгансың. Акылыңдын жогунан айылдан кетип калгансың. Эрменкан менен кас болуп, алыска айдалып баргансың. Каракчы болуп, мал уурдап катаган элден качкансың. Баарына көз чуумуп, кадырлап кат берип чакырсам да, кадырымды билбепсиң. Кадырың менен тынч кетпей, катыныңча тилдейсиң. Улуу деп сыйлап олтурсам, көп уруулуу кыргыз элин эч көзүңө илбейсиң. 40 агайны болуп туруп, чаптырып алып карап турмак белек. Табылды катуу жинденип, алача моюн акшам шарын сабынан кармай калып, кабынан шарт чыгарып, элжары менен эрмекти кошуп, 40 жигитти чакырып, эрдемсинген немени эшикке байлап салсын деп бакырганда Алтыбай куйрукка шамшар жеп, айласы кетип, жорголоп качып жөнөйт. Анча-мынча калмактар аттарга барып корголойт. Табылды кулду тирүү койбогула, колу бутун байлап кармап жайлагыла. Кардыгач 40 жигиттин баары кайда, чакыр деп кубалап чыгат. Үрккөн калмак камынып Табылдыга жабылат. Колдон буттан алышып, моюна жип салышып, корого сүйрөп барышат. Тегеректеп алып кез келгени камчы, чочмор, муш менен чабышып, темтеңдешип 20сы жыгалышпай жүрүшөт. Табылды чапкан калмактар талп этип жерге жабышып, төртөөнүн башы жарылып, экөөнүн мойну кабышат. Агача менен Кардыгач арасына барып, арачалашат. Агача эки тууган урушат дагы эртеси кайра табышат. Жан соого балдар, жан соого, жалгыздын жанын койгула деп жалынса дагы калмактар кармашып укпайт. Тегеректеп алып Табылдыны сабашат. Кардыгач алта келип буркурап, бир кашык канын берчи, бир тууганың эмеспи, биз үчүн жанын койчу, жалгызды урса көп киши жан соогого берчү деп чыркырайт. Алтыбай аны да карабайт, аяйын деп ойлоп да койбойт. Аңгыча болбой 40 жигит аттанып жетип келет. 60 кишинин жалгызга кылган ишин көрөт. Элжар аралап кирип, эрмек сабалап кирип, 40 жигит жабыла кирип, кыйланын башын жаралайт. Калмактар 40 жигиттин эрдигине чыдай албай талаалап качып жөнөйт. Колу сынгандары кокуйун айтып буралып, Кенжебай камчысын моюнга салып, Элжардан жан соголап суранат. Жигиттер калмактардын баарын байлап, карсылдатып айдап алат. Элжар Табылдыны бошотуп, жүзүн тазалап жууйт. 60 калмактын байлангандан Табылдынын көөнү жайланып, атка минип, талаада жаткан байгени айдап, катаганды чогултат. Жесир аял бар болсо, 70тен кой берди. Жетим бала бар болсо, 7 саан ой берди. Кедейлерге 2 боз бие, кемпирлерге 2 нарча төө, дубанага ат, дудуктарга тон, календерге тай, кайырчыга кой союп берип, байгенин баарын таратты. Ал элемес Алтыбай менен жарашып, энчи кылып алгын деп 200 кой берип кетирет. Эл Табылды эрекен деп тарайт. Алтыбай Кенжебай арак чебиздешип, аксымдыгын салып, арбын малдан ажырап калып, 200дөй койду энчисине алып барып жатып калды. Урматтуу радио окуучулар, сиздер Манас улуттук академиясы менен Кыргыз радиосу тарабынан даярдалган Руханий өзөк долбоорунан Эр Табылды эпосунун кара сөз вариантын угуп жатасыздар. Уландысын келерки дүйшөмбү күнү ушул маалда улантып уктурабыз. Актан Тыныбековдун вариантында Эр Табылды эпосун кара сөзгө айлантып кагазга түшүргөндөр Таланталы Бакчиев, Айгерим Кубанычбекова, текстти көркөм окуган Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Чыңгыз Мамаев, режиссеру Жыргаламанова, редактору Жаныбек Эсеналиев.